Эгерде бир үйдө энеси эки кызына камкордук көрсө, бир кыздын аты медицина, бир кыздын аты мугалим. Анан креатив деген бул кичинекей тентек бала. Баягы үйгө көрүнгөндө өсүрөп келип, күчүктү алып келип, ошо баланы чоңойтуп, жакшы билим берип өстүрсөк, ал чоңоюп эки эжесин багат деген бул доктрина ушундай. Мен мындай жөнөкөй түшүндүрүп атам. Чыгармачыл менен иштеген, жан дүйнө менен иштеген, акыл менен иштеген, креатив изденүү менен иштеген адамдарга жеңилдик берип, алардан кийин көбүрөөк салык алалы деп атабыз. Бизде ушундай коом, поколение, жаштарыбыз, бул биздин поколение иштебейт, блогер, бул жаштар. Алар мамлекеттен акча сураган жок, пособие сураган жок, мага жумуш таап бер деген жок. Турмалаңда өзүнүн оокатын өзү кылып жүрөт баардыгы. Ошолорду биз бүгүн ушу 1 миллион сомдон кечтик, бирок 6 жылда 6 миллиондон кечтик. 6 жылдан кийин силер бизге 20-30 миллион төлөйсүңөр. Анткени төлөбөй кое албайсыңар, баарыңар жаркырап системадан көрүнүп каласыңар деген жол.